Санарип Кыргызстан 2019-2022 санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу максатында 2020 жылдын экинчи жарымынан тартып Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинде жана анын алдындагы ведомстволорунда электрондук документ жүгүртүү тутуму ишке киргизилген. Ушул жылдын 1-январынан тартып Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери дагы бул тутумга кошулду. Электрондук документ жүгүртүү тутумун ишке киргизүүнүн натыйжасында министрликте кирүүчү жана чыгуучу иш кагаздарын каттоо жана аларды эсепке алуу жакшырды. Каттардын алдыга жылуу багытына байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мындан тышкары каттарды макулдашуу жана аларга кол коюу убактысы азайды. Аткаруу тартибине көзөмөл жүргүзүү жакшырды. Документтерди министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрүнө жеткирүү жана аларды издөө убактысы кыскарды. Ошондой эле документтерди көчүрүп көбөйтүү зарылдыгы азайды. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Инфоком мамлекеттик ишканасы менен биргеликте аталган тутумдун ишин жакшыртуу боюнча иш алып барууда.